Улантабыз. Ооба, улантабыз. Бизге жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүз болсо, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн болсо дүйшөмбү, 10 сентябрь буюрса, эң алгачкы жумуш күнүңүздөр, иш жумаңыздар ийгиликтүү башталды деген биз ишеничтебиз. Эми сиздердин маанайыңыздарды бийик деңгээлге көтөрүү үчүн болгон аракетибизди жумшап жаткан кезибиз азыр экөөбүз. Ал эми бүгүнкү темабызды эсиңизге салып өтсөк, достук тууралуу, чыныгы достор тууралуу сүйлөшүп атабыз. Мына ушундай достордон бизге келип калган студиябыздын коноктору бар. Чыгармачылык жолунда достордо, чыныгы достор болуп келип калган бизде Асаба тобу бар. Бектурсун, Арслан, Мурат. Салам алейкум. Саламатсыздарбы? Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү тема жактыбы сиздерге? Абдан жакты. Биз жөнүндө экен эң негизгиси. Сиздер жөнүндө? Ооба. Билип туруп атайын чакыргандай. Ооба. Себеп дегенде группабыздын мурдатан бери айтып келаткан биздин өзүбүздүн эмебиз бар. Биздин группабыз ошол достуктун аркасынан түзүлгөн группа деп айтылып келет. Канча жыл болду дос болгонуңуздарга? Жалпы жонунан группаны түзгөндө эле достугубуз ошол достуктан баягы келип группа чыкты да. Ошо 4-жылга кетип атат буюрса. Кудай буйруса, ошо 1-курста ошо Бөбөсара Бейшеналиева аттындагы ошо Кыргыз мамлекеттик маданий искусство университетин тапшырганбыз. Ошол жактан тааныштык, ошол жактан достугубузду түздүк. Андан кийин ошо 1-курста эле группа түздүк. Ошодон баштап келатабыз, Кудай буйруса. Мырзалардын арасындагы достук чыныгы достук экенин эмнеден улам билсе болот? Чыныгы достук экен бири-бирине кылган мамилесинен эле го. Анан түшүнүү, сыйлашуусунан. Чыныгы дос деген ким бул өзү? Канча убакыт өзү билгизип коет го. Адам кандай экенин, анан канча жыл өткөн сайын биздин достугубуз чыдамкайдыктан, бири-бирибизге болгон ишенимдиктен, анан жыл өткөн сайын бекемделип келет десек болот да. Бири-бирибизди кемчиликтерибизди жашырып, бири-бирибизди колдоп, колдоно алып, достук мен ошондо буттан сүйрөп бири-бирибизге колдоо көрсөткөн ошол достук деп түшүнөбүз да негизи. Анан негизи адамдарды бир чөйрөдөгү адамдар дос болот экен, сиздер дагы бир чөйрөдө жүрбөйсүздөрбү? Анан ар кимиңиздер ар кайсы чөйрөдө болгондо, демек дос болбой эле калат болушуңуздар мүмкүн да, Балким эми маңдайыбызга ушун жазып койгондур, эми балким бул жакта окубасак деле табыш болмок белек. Бирок антейин десе андан бул достордон да тышкары жакын достор бар, ар тараптан дагы. Себеп дегенде керек да. Кудай каалаган адам болушат экен да. Ошондон болсо керек. Дос эмне үчүн керек? Дос турмушта адам жалгыз болбош үчүн керек. Мисалы, үйлөнгүчөктү же турмуш кургучакты адам өзү жартылай деп коет го. Анан өзүнүн теңтүшү болбосо, эми өзүнүн сырын ата-энесине көп эле айта бербейт да. Менин оюмча, оорун колдон алып, жеңилин жерден алганга керек болуш керек деп ойлойм. Анан мырзалардын арасында ушундай бир сөздөр да айтылып келет да, үйлөнгөндөн кийин досуңдан болду, айрылдым деп айта бер депчи. Андай эмеспи? Бирок сиздер үйлөнө элексиздер, үйлөнгөндө да барбы? Үйлөнгөндөн кийин көрөбүз го. Эгерде биздики мындай да, чыгармачылык бир чөйрөдө жүргөндөн кийин биздики баягы андай болушу мүмкүн эмес да. Себеби каяка барабыз, мисалы, барсак эле барып тойдон жолугабыз. Жакшылыктарда жолугабыз, концерттерде жолугабыз дегендей. Азыр жаңы эле Бектурсун айтып кетти, үйлөнгөндөн кийин көрөбүз дейм депчи, мындай күмөндүү айтты да. Жигиттер көрөбүз деди. Эске алып койгула бул нерсени. Ойлонуп коер киши. Негизи дос деген сөздүн артында эле өзү канча нерсе жатат. Жок, эң негизгисин айтсак, биздин баягы ачык айтканда жатканыбыз эле бөлөк болбосо, негизги эртеменден баштап кечке чейин чогубуз негизи. Биз чогуу турасың, бир үйдө жашайсың. Андай эмес, үч бөлөк турабыз, эми Кудай буйруса эми ошо чогуу турганга аракет кылып атабыз эми. Себеп дегенде баягы бир группада болгондон кийин үчөөбүздүн оюбуз бир болушубуз керек. Чыгармачылык. Чыгармачылык баягы ойлорубуз чачырап кетип атат да ар кайсы жака, ошон үчүн бирге жашаганга да туура келип атат. Кудай буйруса келечекте эми
алда пландар бар. Үйлөнгөнчө. Үйлөнгөнчө эле. Ойлонуп көрүңүздөр дегендечи. Эртеден кечке чогуу жүрөбүз деп атпайсыздарбы? Бири-бириңиздерди жаттап деле калдыңыздар болуш керек да. Адаттар, эмнени жаман көрөт, эмнени жакшы көрөт. Анда азыр бири-бириңиздер тууралуу айтып бербейсиздерби? Ушу сөздөн кийин урушуп кетерчилекпиз. Буга чейин да башка бир эфирге барып анан ошо бири-бириңердин кемчилигиңерди анан жакшы жагыңарды айтпайсыңар деп анан ачык айтып алып, бири-бирибиздерди сыртка чыкканда тилип калмыз. Айтпай эле койбойсуңбу деген. Анда айттырбай эле коелу азыр эфирден кийин. Жок, чыныгы достор андай болбош керек. Тарынбайт да чыныгы достор. Чыныгы дос бетке айтып турабы? Биздики мындай да убагында ошол момент урушуу эле анан бүткөндөн кийин кайра эч нерсе болбогондой жазылып калабыз да. Анан биздин секрет ошондо болуш керек, достуктун секрети. Урушуп анан жарашып калбай анда урушпай эле коебуздар. Негизи эле урушпай эле коюш керек. Жаман жактар эмес. Мисалы, сапаттарын, сиз баалаган сапаттар кандай мисалы да? Мураттан баштасак. Мактап көрүңүздөрчү бири-бириңиздерди. Мен баалап көргүлөчү бир. Мурат. Биз муну баалайлы же, бул бизде болот. Мурат жөнүндө айтып берсеңиз. Мурат жөнүндө айтсак, Мурат аябай жакшы сапаты, жоопкерчиликтүү. Биз жерге чакырсак, мисалы 9га дедиңби, 9га келип калат да. Немисче айттымда. Анан убакыттан кем калбайт. Бир нерсени кызыкса, мисалы аракет кылса, ошого жетмейинче тура албайт да. Точнее, ошого жеткенге жетет да. Сиздин оюңузчачы? Менин оюмча деле ошондой. Негизги эң негизгиси Мурат аябай сабырдуу. Анан кайраттуу деп айта алам да, группанын кайраттуусу мындай. Оор басыроктуу отургандар бар койсоң да турат. Мурат, күнүмдүк жашоодо бул сөздөрдү укпасаңыз керек сиз. Просто булар эфирден мактап алайын деп атат. Мурат менен биздин маалымат боюнча Мурат менен Бектурсун таластан болот да, мындай кеңири эле айтып берсеңер болот. Ой, кичине бизде кулакта көмүп калган мактаган. Ачык эле айтыш керек, таластанбызчы? Таластанбыз десем. Андай кезек Бектурсунга келди окшойт. Бектурсун жөнүндө айтып көрөлүчү. Мурат. Бектурсун негизи Анча деле бала эмес да. Начар эле бала деп. Бага неме да? Мындай токтобойт, бир орунда турбайт да. Шуулдап эле жүрөбү. Шуулдап эле бага ар кайсы жака бир карасаң бир жерде мугалим болуп иштеп аткан, бир карасаң бир жерде диджей болуп кирип кеткен, анан кийин бизди да унутпа деп тартып турабыз. Ушул сапаты жакпайт деп коюшу. Жок, сапатка кирбей калды. Бул эми бага Эмгекчил э? Эмгекчил деп айтсак болот да. Туура. Азаматсыз. Бектурсундун мага ошо аракетчил жери жагат. Бир нерсе колунан келбей турса дагы ошол келет деп эле тырыша берет. Ошол жери жагат. Ошонусу менен бул жашоодо жеңип кетет да. Мисалы мен бир нерсеге максат коем. Если ошого жетпей ушундай кыйынчылыктар болуп калса, колум шилтеп кетип калам. Бул ал жетсе дагы, жетпесе дагы тырыша берет да. Бектурсундун ушул сапатын үйрөнө албай койдум азыркыга чейин. Үйрөтөм. Айына 1000 сомдон деп коесуз. Бул жак Арслан айтып береличи. Арсландын негизгиси биздин группада активный. Эң башкысы активный. Биз билбеген нерселерди билет, биз билбеген аккордеонду билет деп айтайынчы. Негизгиси эң таланттуу. Анан Арслан мындай айтканда чечкиндүү да. Мен ошонусун баалайм Арсланды. Кээде баягы чечилбей аткан нерселерди бир эле сөз менен чечип коет да. Ошонусу жагат негизи. Бир звонок менен. Демек бири-бириңерди толуктап турат турбайсызбы? Албетте. Бул жак кайраттуу, эмгекчил, таланттуу болуп багы. Жөн эле мактап коеюн эфирде. Барыңар араваны тең тартат турбайсыздарбы? Ошол баягы. Ошодон достук кура алат да. Биргеликте. Бири-бириңиздерди жакшы таанып калыпсыздар. Албетте. Анткени көпчүлүк эле достордон сурасаң айта албайт да, анын эмгекчилдик экенин, анын чечкиндүү экенин баягы билбейт да, байкабайт дагы. Баягы достордукун биздики байкаганыбыздын себеби ошо группа байкатып койду окшойт. Себеби эфирлерге, ар кандай концерттерге, мисалы ошол эле жөнөкөй эле аранжировканы жасап жатканда эле канча убактын кетет да. Мисалы ага барып, баягы жалдырап, суранып, кээде акчасын беребиз деп, короче, кыскасы ушундай нерсе болгондо, баягы бири-бирибиздин сапатыбызды ошондо жакшыраак кененирээк таанып калдык. Жакшы жигиттер. Ырдап беришпейби эми жигиттер? Бир суроо да? Бир суроо. Тойлорго чыгабыз деп атасыздар, концерттерге чыгасыздар. Анан акчаны кантип бөлүшүп аласыңар?
группага ошол сакталат. акча маселеси негизи ошол чечилбей жүрөт деп коебуз. Жок, негизи андай эмес. Биз акчаны негизи керектүүсүн өзүбүзгө алабыз, анан кийин основной көбүн баягы тең ортого. Керексизи дагы барбы? Эми кээде болуп калат эми. Негизи болсо көбүнчөсүн биз группанын эмесине Жумуш бар да ошол. Чыгармачылыкка жумшайсыз. Ооба, чыгармачылыкка жумшайбыз. Өзүнчө фонд бар турбайбы, э? Ооба. Өзүнчө счет бар да. Асаба. Счет менде кой. Сизде Бул билет деп койсун. Сизде кармалат, э? Ооба, менде кармалат. Отурбайм. Түшүнүктүү. Келиңиздер анда бир жакшы өзүңүздөрдүн чыгармаларыңыздан. Мейлим. Кайсынырдайсыз? Достор Өзүбүздүн тууралуу эме билесиздерби? мындай айтканда дежурный ырлар сүйлөп элели энди. Тойго барганда айтып атасыз. Айланайындар, мен дежурныйдарды ырдап коеюн, андан башка кырым жок эле дегендей. Ошо Арыспай Абдыкадыровдун биз экөөбүз деген чыгармасын аткарып берип коелу, андай. Биз үчөөбүз ырдап берип койгон. Анда биз үчөөбүздү ордо беребиздер. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайыман бүткөн окшойт бакытка. Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын мени сага татыбай, же болбосо сен жаралып мен үчүн. Төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүң. А болбаса айтчы жаным мен үчүн. Зарлап тапкан перзентимдей көрүндү. Ай, баракелде. Укмуш сонуна. Мырзалар, Кечиресиздер, эртең мененки да кичине баягы распевка жок, үндөр ачылбай, Салам урап жаңгыдан монтип керилип туруп аткан кезден. Бирок туура эле го дейм, анткени дегенде элдер да уйкусунан жаңы ачылып кетип жаткан кезде мындай дикс бийлеп билей турган ырдан ырдаса болот го. жакшы. Акыркы суроо болсун, жигиттер. Мырзалар арасындагы достукта, мисалы, сырлар менен бөлүшүү болобу? Албетте. Ушуну биле албай атат 1 саат боюнча. Айтып койгулачы. Жеке сырлар менен бөлүшөсүңөр. Мисалы, бизде айтып атпайбызбы, чыгармачылык, анан чыгармачылыктан сырткары дагы доспуз депчи. Чыгармачылыктан сырткары дос болгондон кийин албетте андай нерсе болот экен да. Себеби баягы эми мунун жакыны мындай болуп калат, тигин жакыны, анан бөлүшкөнгө дос эмнеге керек, ошо сырды бөлүшкөнгө керек да. Анан биздин бир жакшы жерибиз ошол бири-бирибизден эч нерсени жашырбайбыз да. Билбейм, мен лично жашырбайм. Жашырган сыр жок, ортоңузда. Жашырган сыр жок. Жашырган жок, менде кээде жашырып болот деп. Жакшы. Ар кандай Сырды тең бөлүшөсүздөрбү же көбүрөөгүн сиз бөлүшүп коесузбу? Жок, тең эле бөлүшөбүз. жок, негизи Бирок үчкө бөлүш кыйын экен. Ичке бөлүшүү. Рахмат сиздерге. Бул жөн гана тамаша болду. Сыр деп баягы тамактана турчу сырды айтып койдук. Тамашалапчы. Азаматсыздар, достуңар эч качан үзүлбөсүн, чыгармачылык ийгилик, убактыңыздарды бөлүп, эртең менен телекөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү үчүн бизге конокко келип кеткениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, достугуңуздар беке болсун. Дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Асаба тобу, Бектурсун, Арслан, Мурат. Биз дагы эфирден пайдаланып ыраазычылык айта кетсек болот. YouTube жамаатына, жалпы эле сиздердин жамаатыңыздарга чоң рахмат. Ошентип баягы чоң аты чыгып калган ырчылар да мынтип айтат экен. Мен жаңы чыгып келаткан ырчымын, мени тааныбагыла деген сыяктуучу. Анан ансыгарда биз дагы жаңы чыгып келаткан Асаба деген топпуз, группабыз, буюрса ырыбызда өзүбүздүн репертуарда үчүр бар Кудай буйрса. Анан сиздерге баягы тунук эфир каалайбыз дагы, ыраазычылык билдиребиз.
дагы көп эфирлерге чакырып туруңуздар, биз келип туруңуздар сиздер. Жалпы ошол Буюрса. элдер менен бизде түзмө-түз байланышта турган сиздерге да терең ыраазычылык, ушинтип бизди да унутпай чакырып турганыңыздарга ошо жалпы Чоң рахмат. буюрса көп чакырып туруңуздар. Ийгилик сиздерге. Эшигиз ар дайым ачык. Ооба. Мына ушундай конокторубуз менен коштошуп алдык. Ал эми алдыда болсо Fly Bishkek биздин Бишкектин тургундары көпчүлүк учурда барып ушул жакка барып эс алып келип атышат. Ал эми алдыда ушул сюжет жөнүндө кененирээк кесиптешибиз айтып берет.